Boşanı bilmeyeceğiz ağız. Murvet. Ağzını kızım dastan menden. Ben okup otursam uyat işte. Misal üçün Sayakбай Каралаевдин айткандарын угуп жүрөсүңөр. Жөнүл өзүң көрмөй албай көздөн жаш чыгып, аны карап отурган элдер күлүп. Мұхитте чалқыған манастай өнөрү жападан жалғыз қырғыз элинин эйинчисине тиген касиет. Эпосту 20 кылымдын Гомерин айланган Sayakбай Каралаев дүйнөгө даңазалап айтып ба жеткис мурас калтырып кеткен. Ооздон оозго айтылып кыргыздын байыркы тарыхын жана маданиятын чагылдырган дастанды жеке кызыкчылыктар үчүн же Гиннес китебине кириш үчүн айтылыш тартибин бузбаш керек дешет манас таануучулар. Менеттен күчтүү дарман жок. 21 сентябрда Түркиянын Борса шаарында манас чумалыгы башталган. Анда манасчы Рыспай Исаковдун эпосту туура эмес айтканы коомчулуктун талкуусунан түшө элек. Манасчы рекорд үчүн 113 сааттан бери күнү түнү дастанды айткандан соң божомолдогон сөздөрү кошулуп кеткен. Бул ал учурда коомчулукка тараган эмес. Буга чейин манас айтуу менен Гиннес китебине аракет кылган манасчы Дөөлөт Сыдыков өз баракчасында таратып сынгалган. Мындан кийин бул аракет манасты ортодогу таарынычка буруп салганы талкууланууда. Анан эми бул жерде өзүбүздүн ичара бир мындай жакшы эмес мамиледен да болуп калышы мүмкүн бул нерсе. Жанагы Рыспай Исаков айтып атканда 4-чү сутка айтканда оор аябай. Анан ал жерде улам токтолуп, шашпай, транс абалында. Анан чарчалып, энергиялык запас азайып калган мезгилде жерлерин монтаждап алып туруп анан кайра коюп берип атпайбы? Мунун өзү аябай жакшы эмес да. Мындай монтаждап алып туруп коюп анан ошону жаманатты кылуу жакшы эмес. Бул элдин ынтымагына жатпайт. Мындай нерсени биз ташташыбыз керек. Эч кандай бир рекордторго илингенге аракет кылбай эле. Себеби манастай теңдешсиз эпос бул. Баары рекордко аны менен жарыша турган эч кандай эпос жок. Анын үстүнө жандуу айтылып аткан эпос бул. Манас таануучу Токтом Маматкулушев манасчылардын тирешүүсү эпостун кадырын кетирип, жаш муунга терс көрүнүш калыптандырып жатканын айтат. Дастанды айтуунун негизги максаты элге жайылтуу гана болушун белгилейт. Ошол эле учурда эпосту айтуу жана угууда дагы чоң маданият бар экенин билдирди. Ал эми Рыспай Исаковдун айтуусундагы айрым сөздөр берилип кеткенден кийинки жагдай деп сыпаттагандар бар. Деген менен манас таануучу адис бул жорукту акылга сыйбайт деп белгилейт. Уят иш болуп атат. Ана муну деле эмне бир четте эми ошондо токтотуп койсо болот эле уюштурган адамдар, адистер. Болбоду, чарчап калдым. Эми психологически чарчайт. Болду, токтот деп. Ачуу калем бирди жеп, мынанча калем бир жетир деп Гиннестин китебине катталгандар бар. Башы менен жаңгак чаап Гиннестин китебине катталгандар бар. Манастын энергетикасы, манастын деңгээлин төмөндөтпөшүбүз керек. Ошол манаспы. Эмди өлөт эле кичине атаандаштык айт болбол, атаандаштык кылып айтты. Манастын улуулугун төмөнөтпөй эле. Мынтип манас айтпаш керек өзү. Кээ эле көлөмдө эмес. Эми ачыгын айтканда манаста чыгарып атабыз 10 000 сом кылып, көлөм кылып, аны ким чыдап окуйт, ким ал окуйт, ким көтөрүп жүрөт. Рыспай Исаковдун дастандагы бурмаланган божомол сөздөрү шылдын катары жайылып жатат. Аны менен эле тим болбостон теңдессиз эпосту мазактаган Рыспайдын тырышчак тренд аталышындагы кыска роликтер дагы тарап жатат. Буга чейин манас эпосу ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине катталган. Ал эми манастын узак убакытка чейин айтылышы боюнча буга чейин аракеттер жасалган. Анын бири манасчы Дөөлөт Сыдыков 2020-жылы 14 саат 27 мүнөт айткан. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.